Жашыңыз канчада? 62. 62. Siz мага келгенде кантип ооруп келдиңиз, ошону айтып бериңиz. Мен токтоолордун өзгөрүш жагынан келдим да. Келгенде мен артист болуп, дайыны болуп, жөтөлүп сынча кыйнап келдим. Мына бул калса. Канча күн оорудуңуз үйдө? Үйдө 20 күн. 20 күндө эмне ичтиңизби, бир нерсе жасадыңызбы? Аракет кылдыңызбы? Аракет кылдым, бул бычка жаптым 10 күн. Аярдан чыгыш болгон жок, кайра барып үйүмө Üzüm ayaktım, anlamda sorundu. Ama sizin de emeğinizden reklamlardan kullanırsınız. Demek siz başkanda etik ediniz. Doktora. Ter çıkıp birer. Uykunuz naçar birer. Naçar olsun, naçar aksadır. Yani siz bizden emni liçeni aldınız, o şurada yaptınız. Ben sizden liçeni almışım, masaj aldım, sürü aldım, Kafes aldım, Siz murun ушундай массаж алган белеңиz? Албагам. Эч мындай, эч башкача да массаж албагансыз. Жок. Так, анда сиз салыштыра албапсыз. Бирок сизге бул массаж жактыбы? Жакты, Азыр сиз мына абдан жакшы болуп калдыңыз. Мен ооба эсимде бар. Сиз келгенде кыйналып отура албай, отурсаңыз да кыйналып келгенсиз. Азыр абдан жакшы эсиңизден көтөрүп атасыз. Негизгиси орустарда мындай сөз бар да, эмгек кылмайча балыкты суудан ала албайсың дейт да. Балык турат жегиң келет, бирок аны эмгек кылып ал дейт да. Ошол сыяктуу сиз дагы жакшы болуш үчүн үйдөн эмнелерди жасадыңыз? Мына урматтуу мекендештер, мен ушу өзүнө айттырайын деп атам да, биз адамдар ойлойбуз да, ушу аптекадан дайыр таблетканы барып иче койсок ана биз жакшы болуп калсак деп ойлойбуз да, жок. Сиз үйдөн эмнелерди жасадыңыз? Ушу үйдөн жасаган сизге көбүрөөк жата берет да. Sizin aytkanınız için uydan masaj sattım, özüm aytkандай ziyaret kıldığım var. İçinizde masanız var. Emeğiniz maçak. İçinizde. Sizge cana aytkan masajlı jasadım, dariz içtim. Так, тамакты кандай кылдыңыз? Tamam, su alan bir kadar var. Ооба. Siz gülde su içip attınız, he? Murun çay içip boşuğunuz, nan jeyişiniz. Siz hazır bizden urmatlı Kırgızstanlarga nan jebeyiniz desem de ilan edip de kaldık, ben nan jebeyim diyorum. Siz nan jebeye kaldınız mı? Nan jebeye kaldım da, deyse o için jakşıyım lan. Nan jebeyse bolot mu kene? Bolot eken. Yok, deyse o için. Ооба, deyse o için jebeyerese, moşonda dele urmatlı mekendeşler, misal mına biz Кытайды, Японияны ала турган болсок, алар деген ооруп айтканчачы 70ке чыккан деле 90га чыккан чалдар деле дүңкүрдөп эле чуркап жүрүшөт. Чындыгында алар будай жебейт да, будай жебейт. Алар ушу күрүч жейт. Анан ошон үчүн мен үйдөн келиндер бар болобу, кыздар бар болобу үйрөткүлө деп атам да. Күрүчтөн нан жеңиздер, таруудан нан жеңиздер, гречкадан нан жеңиздер, горохтон нан жеңиздер. Эми сиз дагы үйгө барганда эми көбүрөөк кыймылдай иштей баштайсыз, Кудай буйрса. Ошондо бир аз курсагыңыз ачып калса, кемпириңиз бар экен, мүмкүн келиндер, кыздар бардыр, ушу күрүчтөн нан отуруңуздар, таруудан нанга. Эми нанды дрожжи жок жасаш керек да. Бирок аны жасап көтөрүлбөй атат дей турган болсоңор, эң жакшысы эле калама жасаш керек. Калама жука жасап туруп эле духовкага салып, же сковородкага биян кызартып эле ушу калама кылып жеген жакшы да. Так, сууну канча ичип атасыз? Сууну 2-3 литрге бар. Жакшы, абдан жакшы. Так, демек, урматтуу мекендештер, мен эң биринчи 70% сизге байланыштуу жакшы болгон. Сиз 100% жакшы болгуңуз келген болсо, 70% ушул нерсени аткаргыла деп үйгө берем да. Азамат байке действительно жакшы аткарды. Мен эми келгенде пациенттер көрүп турат. Мына 10 күндө сиз өзүңүзгө келип калдыңыз да. 10 күндө өзүңүзгө келип калдыңыз. Эми ошол айтайын дегеним, чындыгында үйдөн адам өзү көрүп жасаш керек да. Мына диета дедимби, диетаны кармагын, суу ич дедимби, ичти. Ичиңиз менен дем алыңыз дедим, дем алып атат. Ичти басыңыз дедимби, басып атат. Тамак ичердин астында оң кабырганын астын басып атасызбы? Тамак ичердин астында оң кабырганын астын басыш керек. Тамак ичкенден кийин колду көтөрүш керек. Демек, ушул нерселер
үйдөн жасала турган нерсе. Сиз үйдөн кастор майын ичегиңизди тазаладыңыз ба? Тазаладым. Мына ичегини мен келгенде айтканда ичегиңизди ылдый түшүрөбүз, өпкө кое берет деген э. Анан ошо ичти бошо түшүш үчүн кастор майын ичти. Эми биз жактан чындыгында ошо перекс водородко макул болду, перекс водородду алды, биздеги лимфа массажды алды. Анан мен сүлүк канча жол алдыңыз? 10 жыл алдым. 10 жыл сүлүк алды. Караңыз. Демек, азыр абдан өзүн жакшы сезип сүйүнүп турган мезгил. Эми бир нерсе айтып коеюн, кыргызым жакшы болот дагы барып иштеп коет да. Барат дагы болду мен жакшы болдум деп туруп, ушул диетаны кармабай коет, денени түзүлбөй коет, иштерди баспай коет да. Жок, сизге катуу мен приказ берем, сиз ушундай кылып чыдаганга чейин, мүмкүн 1 жылга чейин чыдайсыз, мүмкүн 2 жылга чыдайсыз. Ушундай жашай берсеңиз, абдан каның сонун болуп калат да, абдан кан сонун болгон болсо, кече бирөө мага айтып кетти да, кан бул жан депчи. Чындыгында канды тазаласак, биздин жаныбыз тынч болот экен да. Ошон үчүн сиз айтылган берилген кагаздарды бузбаңыз. Эгерде мүмкүнчүлүгүңүз бар болсо, 6 айдан кийин келип, дагы бир жолу кайталап кеткениңиз бул эң жакшы нерсе да. Андан кийин дагы айтамын, урматтуу мекендештер, сабыр керек, эрк керек, ошондо гана адам бул нерседен чыгып кетет. Саламатта калыңыздар. Саламатта.